Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду Нарын облусундагы Куланак КЭСин курууга 44 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, КЭСтин курулушун каржылоо Москвада өткөн Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун кеңешинин жыйынында жактырылды. Жыйынга Кыргыз Республикасынын Финансы министри Алмаз Пакетаев, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев жана Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиков катышты. Куланак КЭСинин курулушуна аталган фонддон 44 миллион доллар бөлүнөт. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга жана өлкөдөгү энергетикалык тартыштыкты курулуш мезгилинде 770 объект пайдаланууга берилгенден кийин 97 жумушчу орун түзүлөт деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары, Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду Чүй облусунун аймагына жаңы заманбап цемент заводун курууга 45 миллион доллар бөлөт. Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү болгон 2 долбоорду каржылоого 89 миллион АКШ долларын бөлүү жактырылды. Насыя берүү жеңилдетилген негизде жүргүзүлөт. Жалпысынан Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 250 миллион АКШ долларына чегерилген долбоорлорду каржылайт. Чет өлкөлүк 9 жаран Кыргызстандан Казакстанга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган. Бул тууралуу Казакстандын чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Казакстандын чегарачылары Пакистан Ислам Республикасынын 9 жаранын кармашкан. Алар Казак-Кыргыз чегарасынан мыйзамсыз өтүшкөн учурда тиешелүү органдар тарабынан кармалгандарга карата сотко чейинки иликтөө башталды. Ош облустар аралык бириккен ооруканасында компьютердик томография иштей баштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда кызматтын баасы тактала элек. Тез арада медициналык жардамга муктаж болгондор акысыз текшерилүүдө. Аталган аппарат республикалык бюджеттин эсебинен 28 миллион сомго сатылып алынган. Эскерте кетсек, Ысык көл, Талас, Нарын облустар үчүн да компьютердик томографиялар сатылып алынып, кызматкерлердин окуулары аяктап, бейтаптар кабыл алына баштады. Ушундай эле аппарат Жалал Абад облусунда да иштейт.